Алкыл айтып бүткүс Дөрөт аттуу адабий кечиликтин жыйылгандары. 12 декабрь. Баарыбызга маалым болгондой, Адабият күнү деп жарыяланганын билебиз. Кыргыз элине сыймылган Алам Алып Айтматовго 94 жыл болсо, өз өмүрүн ырсыз элестете албаган, өмүрүнүн аягына чейин поэзияны ыйык туткан, кыргыздын айтып бүткүс Дөрөтү Алкул Осмоновго 107 жылдын жүзү болуп турат. Айтматовдун ар бир жаралган чыгармасы Совет коомунун, ошондой эле бүткүл дүйнө окумандардын бүйүрүн коздоп, кызуу талаш-тартыштарды пайда кылганы руханий, маданий турмушубуздун орчундуу фактору катары орошон роль ойноп турганы азыр да эсептелет. Алкулдун кыргыз адабиятына кошкон салымы чоң. Мындан сырткары чоң котормочу да болгон. Пушкиндин Евгений Онегин, Крыловдун Тамсилдери, Шекспирдин 12-түн, Отеллонун трагедиясын, Шота Рыскелдин Жолбош терисин жамынган баатырын жана башка авторлордун чыгармаларын кыргыз тилине которгон. Ошондой эле бир нече драмаларды жаратты. Көптөгөн ырларына болгон жаралды. Анын элеси Кыргыз Республикасынын 73 сомдук банкнотуна түшүрүлгөн. Кел, анда ушул Залкар Исандын кыскача өмүр баянына 11-Б класстын окуучулар аткаруусуна көңүл буралы. Алкыл, бир аз узун жолду кыскартып өлө окуп бербейсиңби? Есімімді қандай татту, өмірдің етегі сыра татту, табиат жана анын музыкасы, күн санап қандай сұлу, қандай шатту. Сен ушундай жакшы ырларды көп жазасың го? Жазам, бирок башкалардай жазууну каалабайм. Башкалардан каалоого демек жакшы жазуу го? Жок, өзүмдү издедим. Кантип? Ошентип. Кайдан? Айдайдан. Кызым, кел мына отурчу. Баягы сага келген бала кайсы бала эле? Бир акыл бала. Маңдайы жанып, ыйманы сырт көрүнөт. Мага кат жазчу, жакшы бала. Буга чейин өзүңдү жакшы эле билип келдим. Эми чоңойдуң, бой жеттиң. Кыздан көп өзгөртүлүү деген бар. Кызды энеси билет балам. Атам Нарынбайга кызымды берем деп сөз берип кол алып коюшуптур. Энең менен акылдашып, атамдын сөзүн жерге таштаба кызым. Эл караган бетиңди же каратпа. Апа, эмне апа, эмне? Эмне үчүн кыздар өз калагына тең? Айдай, мен сага бир жаздым. Ашыктык анын акындарды жиберет. Тос бетиңди суулайга, сен да сулуу болорсуң. Ушул күндө бизге күлгө, айдай сулуу болорсуң. Астын болду, курдум билет, санаам такыр өзгөрдү. Жеке жерде сунум болду, албым кайда көктөгөн. Тактуу сага? Алкул, билесиңби? Менин жашоомду ата-энем качан эле чечип коюптур. Биз түбөлүк боло албайбыз. Кечир мени. Алкул, саламатсызбы? Мен Атылгита. Мен сиздин ырларыңызды окугам. Мен окугум. Мен курбунасы Зейнеп. Мен азыр келем. Мен сизсам мен. Мени кайдан таанысыз? Айне, Алкул ыр жазып эле беребизби? Өткөн Москвада кыргыз адабиятынын биринчи декадасында сиздин жаныңызда батынып бара албадым. Анан акаларыбызга барганда көп көрдүм. Текелек кезисте муз деп жүргөнүздү көп байкадым. Мага сиздин ырларыңыз тааныштырган. Анан эми мага турмушка чыгууга кандай карайсыз? Эмне дейсиз? Эми окубашта бат-бат келип турам. Ким сүйсө, илай берсин зарлай, зарлоого жыргал барбы ашык жардай. Муң канып, жалгыздыкта курал тартып, эңиреп, элден безген бечарадай. Өзүнчө жарын эстеп күйө берсин, бир окта ичинде сыр чыгарбай. Токтошу, сен мени мурда сүйдүңбү беле? Ооба, айдай бер. Ошондой эле. Сүйүп отуңа бүгүн жакын кайда? Башка турмушка чыккан. Жок, кайдасың?
Ал көрүптөн кийин каза тапты. Сүрөгөн нерсесизден чарчап калыптыр. Бирок ал ошондон башталып окуя калды. Эй, эшке чыгып кел. О, коридорга чык. Девочки. Ошко албай жатышат. Жоба, Жусу, кайдан калып жашагың келбейт. Доктурлар өткөндө буга учурду ачык көрүп барды. Açık durun. Alkol, Balaşka 15 gün oldu. Atın biliyor musun? Ай, Жылдыз. Жанынан кийинки теребе, аңкыган теребе. Чыпар. Alkol, alkol. Zeynep. Boğazın dem çıkmadı. Deniz Mustafa geldi. Чыпарын, чыпарын. Замандаштарына караганда Алыкул Осмоновдун талашы да бөлөктөр. Кезектегиси Кудайга 1000 мертебе калп айтса да, мына 1000 мертебе калп айта албаган Антуан Өзүнө берсек, 10 класстын окуучулары бир том окуду. Alkol Osmanov ısıklarda dörtmesi. Жазын көрдім, ысыккөлдө жаз чыргал. Бирөөлүктө көлдүн жазын көрүп калдым. Куулар кетип, жаны кетип аңырлар. Бүрүн жарып көлдөр кесип. Жайын көрдүм, күнгөй теске жайкалып. Мал тоюнган жайлоо кезин айталыр. Суга отто атейинди сүйүп. Кандай сонун, кандай кызык чучат. Күзүн көрдүм, көл элинде береке. Капа болот барбай кетсең чейеке. Ар бир адам кумар болот өзүнчө. Бейман болсун аш тамак бермекке. Кышын көрдүм, ысык көлдө кыш жакшы. Ак кар басып аппак кылып кыштакты. Жаш бөбөктү апасы уруп чыгарбай, терезеден карап турат кыш жакпай. Мына ушундай ысык көлдө төрт мезгил, кайгы капа жаманчылык жок эчпе. Көлдүн көркүн чабалакын алып, ойдогудай жаза албаптыр элдетпей. Алкул Осмонов, мен кыргыздын акыны. Ким берсе да жакшы берген бактымды, ким койсо да жаман койгон атымды. Ушакчыдан не кылам деп сурасам, 5 тыйынга мага сат дейт акылды. Сатам алсын, кайдан билсин баркымды. Чаңга салып жудар кезде зар тилин куйкалоочу мен кыргыздын акыны. Карлуу күнү берсе керек бактымды, аяз күнү койсо керек атымды. Ичарамдан не кылам деп сурасам, 1 тыйынга мага сат дейт акымды. Сатам алсын, кайдан билсин баркымды. Камка салып жудар кезде кара көңүлүн куйкалоочу мен кыргыздын акыны. Таш идишке куйса керек бактымды, тат идишке куйса керек атымды. Кароочудан не кылам деп сурасам, балам алсын, бекер бер дейт акымды. Сатам алсын, сатпайм кадыр баркымды. Койчу, кетменчинин мендин кымбат акыны. Алкул Осмонов, ата журтум. Ата журтум, тууган элим бекеним, жан кубатым, сүйгөн жерим секетим. Тоо ташыңдын, турпагыңдын, сууңдун, мен көрбөдүм пайдасы жок бекерин. Тууган элим, ата журтум, бир боорум, мен өзүңдүн гүл багыңда төрөлдүм. Заманымдын мен ырыстуу акыны, дарбыз фон жүзүнө бар короомдун. Сүйөн сени сүйгөндүгүм сүттөн ак, сени сүйгөн тагдырыма рахмат. Өлгөндө да сенин таттуу жытыңды жаткым келет көкүрөккө кучактап. Мендеги өмүр меники эмес сеники, менин ырым меники эмес элдики. Ар бир демим, ар бир соккон секундум өзүңдүкү алар эмески. Алкул Осмонов, музыка.
Мен су ішпейм, таңдай қатып тұрғанда. Мен нан жейм, алдан тайып құрғанда. Музыкадай, мага таттуу суусун жоқ. Берчи мага, жарым ашық музыка. Мен илабайм, капа тартып тұрғанда. Мен қуанбайм, бақ дөлеккө туңганда. Жарым ушул кайгы жана шаттыкка. Берчи мага, жарым ортам музыка. Эмнелер жоқ бул дүйнөдө жарыкта. Не бир сонун, не бир кымбат асыл бар. Мен кетерде, ошончонун ичинен сагынарым, эң аярым, эң кымбатым музыка. Ал Осмон Фрунзе, учкан уян сүйгөн калам. Көп жүрдүк, ойноп күлүп эсен аман. Эч качан жакшы элесиң эстен кетпей, кашка суу жашыл бакчаң салкына баң. Фрунзе, сүйгөн шарым, сүйгөн калам. Жаш күнүм, балалыгым сенде калган. Турмуштун эң ысыгын сага берип, бөлүнүп бир өзүмдөн кайда барам. Жок, барбай, андай сөзгө көңүл салбайм. Күн бүтүп картайгыча сени жандайм. Айрылсам курдашымдан айрылармын, бир окта бир өзүмдөн айрыла албайм. Боз түшкөн ысыгың бар, суугуң бар, жанчыл, салкының бар, жылуың бар. Бир окта ысыгыңа тарынтпачу, бак чекин жаз күз деген сулуң бар. Ал Осмонов таңдар, тендик жердик эркине булуттар көчө баштады. Таң нуруна бүлгүлдөп, жылдыздар өчө баштады. Чыгыш бөлүп балконга, таң агарган кезелер. Таң нуруна боёлуп, жылдыздар биздин терезе. Ар биринде бир кетмей, бир чеккен араба. Болушчу эмгек атасы бөлүп бакты талга. Ал Осмонов ысык көл. Ысык көл кээде тынчта, кээде толкун. Толкунсаң, толкунуңа темир токмун. Турмушта канча жолдош күткөн дагы, бир сырлуу сендей жолдош күткөн жокмун. Ысык көл кээде тынчта, кээде толкун. Жарга уруп жаркылдаткан жаштык отун. Турмушта канча курдаш күтсөм дагы, бир кыял сендей курдаш күткөн жокмун. Ысык көл ата журттун күчүн сынап, өзгөчө өйдө төмөн жүрүш кылат. Күч ошол, күч ошол, суу болсо да, көк түтүн ала була жалын жаат. Анымчын, эртеги кечпи, акыры бир күн билет. Аркы эркени түшүнө тургандай жоңоюп калды да өзү. Бирок мен үчүн ал дагы эле чагайын бала сыяктанат. Корком, өткөн кеткендерди туура түшүнө албай ичи сууп калабы да аябайм. Анткени менен адам чындыкты бир күн билиш керек да. Мен билген чындыкты сырдашым касиеттүү жер. Сен билген чындыкты, элдин баары билген чындыкты азырынча жалгыз гана ал билди. Билсең эмне дээр экен? Кандай ойлорго кабылып кептин аныңына жете алар бекен? Канткенде баланын жүрөгүн үшүтпөй, жаштайынан турмуштан көңүлүн калтырбай, ичимде сырымды айтып бере алар экенмин. Эки сөз менен гана түшүндүрүп берүүчү иш болсо гана. Акыркы күндөрү ойлонгонум эле ушул. Күнү түнү ойлоном. Кышында сыркалап төшөктө жатканда өлүмдөн анча корккон жокмун. Ажал жетсе каяша кылбай шыр эле жүрүп кетмекмин. Айтар керезимди айта албай, өзүм менен көр астына алып кетеми деп аябай жүрөгүм түштү. Ал эси жок. Аны кайдан билсин? Демейде тентек неме мектепке да барбай калып жанынан чыкпай жүрдү. Апасын тарткан күйөрман, эне, үстүңдү жуулап коеюнбу? Же дарымдан берейинби эне? деп эле турат. Ушинткенде оозум барбады. Кудуретим жетпеди. Байкушум эч кандай Бийле туралган, келбеттин чоң чубалган, көз кырын салып акырын балдардын көзү тунарган. Кезекте би 11-б класстын кыздарын аткаруусунда.
Keyifli кезек Cengiz Aytmatov'un kılım karakterleri karşılamasından Eren'in monologu. 13 klasının okumucusu Hande Kıvayzınay. Çoğuman. Çoğuman. Sensin de. Kahvayı karalımay. Sen ekensin bu. Çok. Çok. Seni ne kılıp salışkan? Beni tanıdın mı? Ben senin abandım Çoğuman. Ben senin abandım. Senin adın Çoğuman. Hatan esim değil. Sana cahmet verirken atan emes mi? Senin atan adı Dönünbay. Esteci kulunum. Hatanın da arkasında yok. Şehirde alsan bol boy bu. Mal mülükte alsan bol boy bu. Hançalık düşman ekensin. Baştın alsan bol boy bu. Adamdın ez için olar degen şunduktur. Kim oylap da, kimdin gana kollan jetti? Kahvalayım karaldımay. Seni ez şundan jaratıp jatkanda, başına şiiregi gezip, çanağından korkunuştun kan suyuşuna çıkıp jatkanda, çengeldep mıhçıp meyengdi, kıçkaçtap janap çapkansın, seni kıynap jatkanda, sarözöktün tütünü yok kıyamat otu, canındı kuykalap, kanın katıp baratkanda, ana uşul, can düynübü, adamdardın жүрөгүнө can bergen Худай. Худайды каргайалдың бекен, Худайды неге каргабадың экен кулунум? Каргылайым каралдымай, сени эз үчүн гана жарап, көзүң караңгылап баратканда, өзүң ойноочу, тоосуздун шаркыраган үнүн түгөл көрүнүп, караңгы туңгулукка кулап бара жатканда, мына ушул жүрөк астында көтөрүп төрөгөн апа, ушул дүйнөгө туш кылга төрөдүң беле, мени эмнеге каргаган жоксуң? Апаң эмнеге каргаган жоксуң? О, жараткан, эгер сен чындап бар болсоң, ушул адамдардын жүрөгүндө болсоң, адамдын арам ниетине ушул шумдукту кантип киргиздиң? Же сага жер жүзүндөгү башка кыянатчылык аздык кылдыбы? Менин каралдыма эмне чалыштың? Мени эмнеге жалгыз калтырдың? Апа келди, эркелеп, колумдан айрылды. Бетимден сүйчү бышактап, жалгызымдан айрылды. Койнумда жатчу эркелеп, чынагымдан айрылды. Алгыр күмүш канаттай кыранымдан айрылды. Мына мен, буту сүйгөн, осемген, колумдан айрылды. Толугун кийип, издеген, жалгызымдан айрылды. İkinci кезекте Молдовага берели Абубакыр Сарай. 10 класс окуучусу Мунтбекова Саламаттын аткаруусунда.
Yüzümü karayalay, gülüm sana bağlay. Yüreğim olduran kol, güzel çiğde kalbay. Mırza gülüm de, soldanın senin boyun. Yerde candan tornalar gelse, erkinde o sozuyor. Bebek sabarayım, derinlik sürüp karayım. Güllerim zaten gül sarıyım parayım. Kılındı karlar bir gün, akçamda kaldı sevgilim. Yazdım, seni de bırakırdım. Sana bir bakmadan ben kıpkızıl alma yüzüm. Yüzü gül bulup çalsan, mahkeme bulup sözüm. Апаке, ақ сүтімнің айналайын апаке. Сенің қандай адам екеніңді білбегенде, мен бұл хатты жазбай болчумун. Сен акылмандығыңа, қайратыңа, сенің күчүңө ишенip жазып отурам. Ошентсе да, эмне деп жазып, эмне деп айтууга сөз таба албай, алакандай ак бара кетипте отурган кезиң. Акыр түбү мен кылган ишине туура кете аларсың. Мен ага өзүмө ишенгендей ишенем. Ооба апа, сөзсүз туура дээрсиң. Бирок ошентсе да, түшүнчүгүмдө, жүрөгүмдүн түпкүрүндө мага деген айтылбаган суроолорум калат. Балам, кантип өз өмүрүңдү өзүң кыйдың? Адамга бир гана жолу берүүчү жарык дүйнө менен кантип өзүң эле коштошуп кете бердиң? Мен сени эмнеге төрүп, эмнеге чоңойтуп өстүрдүм? Ооба апа, энесиң. Сенин бул сурооңо тарых кийин жооп берер. Ал эми менин айтаарым, согушту биз деп алган жокпуз. Бул көптүн башына келген кыйын иш. Адам баласынын жашоосун урган, балта урган зулум күч. Биз ал менен күрөшпөй кое албайбыз. Антпесек, биздин адам деген атыбыз өчөт. Мен согушта жүрөм. Эки көзгөндү эч качан эңгертпейм. Мен өзүмдү эң бир асыл, эң бир жөнөкөй ишке, мугалимдикке даярдап жүргөм. Заманым ушул экен. Балдарга тамга таанытып, окутуунун ордуна курал кармап, жоокер болдум. Бул менин айыбым эмес. Бир сааттан кийин мен мекенин тапшырган ишке барып, душманымдын талуу жерине барып, аны кууратып, өзүмдө жок кылдым. Жеңиш үчүн, эл үчүн, дүйнөнүн баардык жакшылыгы үчүн. Илала апа, эч ким илабасын. Кош, түбөлүккө кайрып кош, караанын айланайын ала тош. Сен мугалим уулум, Майсалбек Субанкулов. Эч нерсе, эч качан унутулбайт дегендей эле Чыңгыз Айтматовдун калемине таандык повесттери, чыгармалары, учкул айткан сөздөрү кыргыз жана дүйнөлүк адабиятта көрүнүктүү орунду ээлеп, ар бирибиздин жүрөгүбүздө жашай берет. Алпу Осмонов, кыргыз поэзиясынын чолгон жылдызы, жалгандын жарыгындай болгон 35 жылдык кыска өмүрүндө улуттук профессионал поэзиябыздагы эч бир акын бут кое элек эң бийик чокуну багындырган бийиктигинде түбөлүккө жашап калган кайталанбас талант экендиги каарсыз. Эмесе, бүгүнкү ушул эки улуу залбардын урматына арналган Чакан адабий кечебиздин жыйынтыктап жатып сөз кезеги Коңкобаева Гүлмира Каримовна